Адамдардын түскө бөлүнүшү. Психология илими боюнча адам баласынын мүнөзү кызыл, сары, көк, жашыл деген 4 түскө бөлүнөт. Кызыл типтегилер эл башкара билген лидер, көрөгөч, акылдуу, уюштургуч, идеяга бай, эрктүү, чечкиндүү болушат. Бирок ошол эле учурда сын пикирди көп жактыра беришпейт. Өзүмчүл, текебер келип, өзүн башкалардан жогору сезишет. Эл башкаргандардын, бийликтегилердин көпчүлүгү ушул типтеги адамдарга кирет. Сары типтегилер кичипейил, бирөөлөр менен тез тил табышкан, мүнөзү жумшак, жайдары жүргөн адамдар катары сыпатталып, ошол эле учурда жашоосунда иретсиз, шалаакы болушары айтылат. Көк типтегилер жоопкерчиликтүү, тартипти сүйгөн, өз оюнан кайтпаган, эрктүү, чечкиндүү, тайманбас, өжөр келишип, бирок сын пикирди жактыра беришпейт. Өзүнүн оюн гана туура деп даңгуулай беришет. Мугалимдердин басымдуу бөлүгү ушул типке кирет. Жашыл типтегилер жоош, жок деп айтканды билбеген, эрксиз, ээрчиме болушат. Ар бир адам өзү кайсы типке кирерин байкап, оң терс сапаттарын талдап алышы керек. Оң сапаттарын көбөйтүп, терс сапаттарын жоюуга кам көрүшү зарыл. Мисалы, кызыл же көк типтеги адам болсоң, кичипейилдикти, өзгөлөрдүн ою менен да эсептешкенди үйрөн. Сары типтеги адам болсоң, үйүңдү, отурган жериңди, кийим-кечеңди жана жашооңду иретке келтир. Жашыл типтеги адам болсоң, керек жерде жок деп койгонду да үйрөн. Бирөөнүн туура эмес пикирин уксаң же туура эмес иш кылып жатканын көрсөң, катасын коркпой айт. Ээрчимелер үчүн жок деп айтуу өтө оор. Ээрчиме болбой, өз максатыңа карай жүрүүнү үйрөн. Бардык нерсе замандын агымына жараша өзгөрөт. Кээ бирөөлөр сөөгкө сиңген сөөк менен кошо кетет, кулк мүнөз өзгөрбөйт дешет. Бул туура эмес түшүнүк. Анткени Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мыкты адеп ахлактын туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деп айткан. Бардык нерсе табиятынан өзгөрүп турат. Мисалы, күн бир жерден чыгып, кайра бир жерге батпайт, балким күн сайын чыккан жана баткан жерин өзгөртөт. Агып жаткан суу күн сайын агымын, жер күн сайын өз кыртышын өзгөртөт. Бир жыл мурунку тоо, таш, жыгаш, дарак бүгүн башка тоого, бөлөк ташка, чоң даракка айланды. Ооба, биз кулк мүнөзүбүздү, жүрүм-турумубузду, пейилибизди өзгөртүп, алдыга карай өсүп өнүгө алабыз. Ал үчүн өзгөрөм, колумдан келет, кыла алам деген ишенимдүү сезимди ойготуу керек. Ар бир адамдын мүнөзүнө, даражасына, тибине жараша мамиле кылуу кажет. Кызыл жана көк типтеги адамдар ачык сын пикирди көп жактыра бербегендиктен, аларга сыпайы мамиле жасап, жеке өзүнө багыт берүү керек. Анткени булардын жообу тиленин учунда турат. Эл астында насаат айтсаң, сени уяткарып коюшу ыктымал. Үй бүлө курууну мерчемдеген жаштар өзүнүн кайсы типте экенин талдап, болочок жубайынын да кайсы типке кирерин аныктап алганы дурус. Ой санаасы, руханий дүйнөсү, табигый мүнөзү шай келген адамды жолуктуруудан ашкан бакыт жок эмеспи? Мисалы, сен кызыл же көк типтеги адам болсоң, өмүрлүк жарыңды сары же жашыл типтеги адамдардан издегениң туура болот. Анткени кызыл менен көктүн, кызыл менен кызылдын тил табышып кетиши кыйын. Ата-бабалар бекеринен эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген эмеспи? Эки кызыл же эки көктүн тил табышышы үчүн экөөнүн бири жашыл же сары типке айланышы зарыл. Антпесе экөөнүн үй бүлөлүк жашоосуна жарака кетет. Тескерисинче, эки жашыл же эки сары баш кошсо, үй бүлөдөгү шаң тартип жоголушу ыктымал. Себеби үй бүлө чакан мамлекет. Ал мамлекетке темирдей тартип жана бир эле лидер, бир эле башчы керек. Эки жашыл биригип кылар ишин баштай албай, арасат ойдо турса, кайдагы тартип да, кайдагы өнүгүү? Эки сары бириксе, башаламандык жаралышы мүмкүн. Дегеним, сары же жашыл типтеги адамдарга кирсең, анда өзүңө көк же кызыл түгөй изде, же өзүңдү өзгөртүп, тартиптүү лидерге айлан. Булардын баары 100% туура болбосо да, кээ бирин жашоодо пайдаланып, өрнөк сабак алууга болор.